Жоқ, жоқ мындай биздин аялдар ыраазы болсоңор силер айнан. Бул жерде аялдардын квотасыны биз карабашыбыз керек дегениңиз таптакыр туура эмес. Бул жерде бизде мырзалар азыр аялдык квоталар жөнүндө аябай маселе көтөрдү. Шайлоочулардын жарымынан көбү айымдар болгондон кийин бул жерде айымдар сөзсүз түрдө келиш керек. Элдин кызыкчылыгын ойлошубуз керек. Бүгүн могу мыйзам боюнча биринчи орунду алган эркек киши 15 000 добуш алса, экинчи орунду алган 13 000 добуш алса, үчүнчү орунду алган эркек киши 11 000 добуш алган болсо, анан аялдардан биринчи орунду 100 добуш алып алып келбесин парламентке деп атам. Себеби эл нааразылыгына ошондон башталат. Урматтуу айымдар, сиздер чыкпай эле коюңуздарчы, өтүнүч. Азыр могу жерде канча адам жазылып отурат. Бул бир. Экинчиденчи, сиздер ыраазы болуңуздар. Мындай квота бир дагы өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө жок. Кол чабып эле колдоп бергиле, полемикага чыкпай эле. Кыргыздын жигиттерин, кыргыздын мырзалары өзүңөрдүн феодалдыгыңарды көрсөтпөй эле койгула. Сүйлөгөндө абайлап сүйлөңүздөр. Бизде Кыргызстанда бир эркекке 3төн айым туура келет. Келечекте Кудай буйрса парламенттин баарын 70% аялдар ээлейсиңер. Аз калды ага деле. Эгерде шайлоочу 3 мандат бериле турган жерге, бир шайлоочу бир эле адамга добуш берет деген бул адам укугун тебелеп тепсе болуп калат. Урматтуу Алмаз Ахунжанович, Уланбердибаевич, могул негиздеме маалым катта жазып койсуздар да, партиялык тизме боюнча түзүүгө өтүү менен депутаттардын шайлоочулардан акырындап алыстап баратат деп. Ошол байкалат депсиздер да. Ушул бул турмушта азыр мындай маселе жок да. Ар бир депутат бул жерде преференциальный тандоо менен келген да, списогу менен келген. Туурабы? Маалым катта мындай туура эмес жазып коюпсуздар. Депутат эч качан өзүнүн шайлоочуларынан алыстабайт да. Бул жерде иштеп атканыбыздын шайлоочулардын наказдарын аткарайлы деп отурабыз да бул жердечи. Эми бул Нилфар Якупжановна, бул жерде маалым катта баякындай мындай жалпылап эле айтылган сөз да. Жок, бул мыйзам өтө маанилүү да. Силердин маалым катыңар аябай так болуш керек да, актуальность болуш керек да. Эң маанилүү бул жерде сунушталып аткан беренелер боюнча ошол эң маанилүү деп эсептейбиз. Жок, силердин негиздемеңер да маанилүү болуш керек да. Бул жерде эмне себептен бизге бул жаңы мыйзам келди дегенде силер маалымдап негиздеп беришиңиздер керек да. Справка обоснованиядачы. Биз негиздеп берип атпайбызбы? Нилфар Якупжановна, сиз айтып аткандай айрым жерлерде балким сиз түздөн түз шайлоочуларыңыз менен иштешип, бирок айрым жерлерде ушул шайлоочулардан дагы нааразычылык түшкөн учурлар да бар да, жок эмес да. Аны да четке какпашыбыз керек да. Одномандатныйдан, многомандатныйдан келсе анда нааразычылыктар жок болуп калат да, Силердин логикаңыздар боюнча. Деп айтабыз. Бул менимче ар бир депутаттын өзүнүн мындай өзүнө байланыштуу да. Туурабы? Мен абсолюттук түрдө макулмун, депутаттык ар бир депутаттын өзүнө байланыштуу. Ошо ар бир депутаттын өзүнө байланыштуу. Экинчи суроом БШКнын мүчөсүнө. Азыр так шайлоочулардын саны канча мына 25-жылга? Алардын ичинен аялдардын санын айтып коесузбу? Нилфар Якупжановна, күздөгү 2024-жылы местный жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна жалпы республика боюнча 413 539 шайлоочунун саны, азыркы март айына алынган шайлоочулардын саны бул кечиресиздер 4 миллион 135 039 шайлоочу, азыркы март айына алынган шайлоочулардын саны бул 4 миллион 188 539 шайлоочу. Ошонун канчасы пайызы келди? Аялдардын санын мага айтып коюңузчу. Аялдардын барбы? Мужской, женский деп? Жалпы 4 миллион 188 539-дун где-то 52% бул аялдарды түзөт. Жок, так саныңыз барбы? Так айтышыңыз керек. Сиздерде так маалымат болуш керек. Канча аял пайыз и количественный канча? Бул жерде бизде мырзалар азыр аялдык квоталар жөнүндө аябай маселе көтөрдү. Шайлоочулардын жарымынан көбү айымдар болгондон кийин бул жерде айымдар сөзсүз түрдө келиш керек. Арсланбек Абдыкайымович, сиз жана айттыңыз да, мына коллегам, мен коллегаларга жанагындай комментарий бере албайм. Бул жерде аялдардын квотасыны биз карабашыбыз керек дегениңиз таптакыр туура эмес. Бул жерде 20 айымдар баары социалдык маселелер, айымдардын ден соолуктары, балдардын келечектин маселелерин көтөрүп атпайбы? Сиз андай айымдарды бул жерде квота менен карабайбыз дегениңиз ал туура эмес. Демилгечи Жок, айымдардын маселесини сиздер андай кеспешиңиздер керек да. Себеби бул жерде социалдык маанилүү маселелерди биздин айымдар көтөрүп атпайбы? Шайлоочулардын тең жарымынан көбү айымдарды түзүп атса, шайлоого эң көп айымдар келет өзү катышып.
Үйдө ошончо түйшүк иштери болсо дагы шайлоо күнү айымдар баары жумуштарын таштап келет. Жок, жакшы жактары менен сиздердин да айымдарды да чектеп атасыздар да бул мыйзам. Жок, 30% деп жазылыптыр жакшы мыйзамды. Мен колдойм, мисалы үчүн 30 айым келет дегени. Бирок азыр көп эркек мырза алар айтып атпайбы, бул квотаны бул жакка киргизбеш керек деп. Ал туура эмес да. Эми аны Нилуфар Якупжановна ар бир сунуштарды баары бир могул жерде талкуулап сиздер менен добуш менен чечебиз да. Жок, мен деле ошо сунушум өзүм комментарийим айттым да, бул дагы менин жеке оюм да. БШКнын өкүлү айтып коесузбу, айым сиз канча айымдарыңыз 52% туурабы? Нилуфар Якупжановна азыр мен тактадым. Ошол 4.135.039дан бул 2.050.000 аялдарды түзөт. Күздө өткөн жергиликтүү кеңештин шайлоосуна жалпы ошол 4.135.039 ичинен шайлоого катышкандардын саны бул 11.900 11 миллион эмес. То есть 119.857 шайлоочу катышкан. 119 миң, 100. Да. Вы в цифрах немного запутались. Да бир тактап айтып коеюн. Күздөгү шайлоочулардын саны жалпысынан 4.135.039 түзгөн. Алардын ичинен шайлоого катышкандары 119.857. 119 миң, 19.000, да, 857, кечиресиз. Ушулардын канча пайыз айымдарды түзөт? Шайлоочулардын канча пайыз айымдарды түзөт деген Жалпы суроо. шайлоочулардын саны жалпы бул башында айтып Келгендердин, кеттимби? шайлоого келгендердин. Убактым токтотуп койсоңуздар. Жалпы аялдардын саны бул ошо общий сандан аялдарды 2.050.000 деп айтып кеттим. Келгендердин саны 1.857.000, ошого жакыныраак катышкандары. Ушунун 52% айымдарды түзөт. Айымдарды түзөт, 52%. Так жооп берсеңиздер. Ошондо айымдарды сиздер жана чектесеңиздер, явка дагы болбой калат. 52%дан көп бизде айымдар келсе. Мен эркек мырзаларга айтат элем да, өзгөчө Арсланбек Абдыкайымович сизге. Айымдарды сиздер колдошуңуздар керек да, мисалы үчүн. Мыйзамдын жана мыйзамдарды 30 айым деп жазылыптыр, ал туура, ал жакшы экен. Бирок бул жерде азыр коллегаларыбыз айткан пикирлерге мен мисалы үчүн кошулбайм. Рахмат, экинчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Мына убакыт келип калыптыр, ошону убакытты созуу эле танапчы жок иште боюнча. Азыр мына мыйзам жакшы талкууланып атат, азыр кызып атканда. Рахмат. Убакытты узартып, танаписи жок иштөө боюнча сунуш берди. Сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 72, каршы жок, баары 72, катталды 83. Сунуш кабыл алынды, танаписи жок, иштейбиз. Биринчи микрофон. Рахмат. Нилуфар Якупжанова, сиз эми мен айткан сөзүмө комментарий бергениңиз бир жагынан туура эмес болуп калды. Экинчиден, ушул жогорку кеңеште отурган депутаттар ушул жакшы түшүнбөй атканыбыз мени кичине өкүндүрөт. Мен аялдардын квотасын кесип салалы деп айткан жокмун. Бул жерде маселе башка болуп атат. Биздин кабыл алган мыйзамдар, чечимдердин баардыгы элдин кызыкчылыгына болуш керек. Элдин кызыкчылыгын ойлошубуз керек. Бүгүн могу мыйзам боюнча биринчи орунду алган эркек киши 15.000 добуш алса, экинчи орунду алган 13.000 добуш алса, үчүнчү орунду алган эркек киши 11.000 добуш алган болсо, анан аялдардан биринчи орунду 100 добуш алып алып келбесин парламентке деп атам. Себеби эл нааразылык мына ошондон башталат. Себеби эл ага добушун бербегенде мына жообу ошол. 100 добуш алган аял мына мыйзам менен келет. Улан Мырза Бердибаевич, туурабы? 100 добуш алган аял ушул мыйзам менен бүгүн парламентке келгенге жол ачылып турат. 12.000 добуш менен эркек киши калып кете турган болсо, элдин нааразычылыгы көбөйөт деген мааниде айттым. Экинчи сунушум айтып коеюн. Эгерде ушунчалык мынакей жеңилдик боло турган болсо, биз жеңилдикти экономду карай турган болсок, мамлекеттин бюджетин эконом кыла турган максаты боло турган болсо,
35 округту мынакей бүгүнкү 70 округка бөлөлү дагы, аялдарга 20 квотаны берели. Бул аялдар Кыргызстан боюнча жарышсын. Биринчи орунду алган аял киши келсин. Кыргызстан боюнча аял киши мына мээримдүү, адамгерчиликтүү, назик болот экен. Мына буларга ушундай жеңилдикти берели. Кыргызстан боюнча элдер аялдарды шайласын. 20 киши мына 20 первый 20-каны берели. Биринчи орунду алган аял келсин, экинчи 20-га чейин келсин, 21-си өчүртө турсун. Мына 35 округка бөлөлү. Экиден эркек шайлансın. Мына аялдарды кыскан эч ким жок. Мен да аялдардын келишин каалаймын. Бирок мен суроону туура бердим. Бүгүнкү 20 аял эмнеси менен аздык кылып атат? Эмне үчүн муну 30га көтөрүп атабыз дедим. Бирок ага мен жооп алган жокмун. Эгерде ошондо мен так жооп алган болгонумда, мындай жерде бизге аялдардын күчү керек болот, ушул жерде бизге аялдардын деми керек болот дегенде, мен анда унчукпайт болчумун. Ошонун мен жообун алган жокмун. Ошол үчүн бүгүнкү күндө 20 аял аябай жарашат. Жогорку кеңешке бүт жагынан бизге туура келет. Biz şaylоочулардын укугун колдойбуз. Негизги максатым шайлоочулардын укугун колдойлу. Ошол эле. Ошол шайлоочулардын укугу менен биргеликте ошол биздин гендердик теңчиликти эске алып, биздин аялдарды да колдоп койсоңуз туура болмок. Урматтуу айымдар, сиздер чыкпай эле коюңуздарчы, өтүнүч. Азыр могу жерде канча адам жазылып отурат. Бул бир. Экинчиденчи, сиздер ыраазы болуңуздар. Мындай квота бир дагы өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө жок. Мына кече Европарламенттин депутаттарын кабыл алганда мен айтып бердим. Англияда барбы? Жок. Германияда барбы? Жок. Францияда барбы? Жок. Америкада барбы? Жок. Жок мындай. Биздин аялдар ыраазы болсоңор силер айынан. Кол чабып эле колдоп бергиле, полемикага чыкпай эле. Мына биз ар бир үчүнчү деп Кыргыздан өткөн аялдарды сыйлаган бир дагы мамлекет жок экен да демек. Ыраазы болгула дейм, жөн эле койгулачы, чыкпай эле. Биз силер үчүн камкордук көрүп атабыз, ошо силер үчүн биз эле сүйлөп коелучу. Туурабы? Отуруңуздар. Кийинки сөз Кыдыкбаев Жаныбек Султановичте. Өтүнүч, Надиреже, Эже, мына барды отурду. Айсулуу, отур карындашым, отур. Болду. Сүйлөштүк, болду. Сиздерге даңк жана дүңк. Жо, эми эже, сыйлайлы да баарын эми. Мына канча отурат? Az çıkkanda sizler uşuğa çoğu aytasınlar. Anın kaymayçı otura öreyiz be. Çok. Ben düşüngön jokmун. Biz sizlerge jakşı kılıp atsak, kayra özüngөр buzup atasыңар го? Экинчи микрофон. Рахмат. Төрага siz эми биз сизди аябай сыйлайбыз. Анан айымдар жаман ниети деле жок. Бирок кыргыздын жигиттерин, кыргыздын мырзалары өзүңөрдүн феодалдыгыңарды көрсөтпөй эле койгула. Конституцияда конкреттүү түрдө жазылып турат. Бир жыныстагы депчи. Ал жерде эркек аял деген сөз жок. Аны эмне үчүн чочулуп атасыңар? Эми 30дан 20га түшө калгын деп, мен Аслан мырза өзүнчө башкача болуп чыгат, аялдарга күйгөн киши болупчу. Эми кайдан билесиңер 70 аял болуп 20 эркек болуп калышыны. Ошон үчүн бул жерде тагдырга там бере турган маселелерде көп алды да. Кыргызстанда эркектерге салыштырмалуу билимдүү, тажрыйбалуу, илимде дагы, мамлекеттик кызматтарда дагы төмөнкү тепкичтерде такчалган айымдар көп. Тарыхты унутпагыла, курмажындыкка деген чыккан бизден. Президент да чыкты аялдардан. Ошон үчүн сүйлөгөндө абайлап сүйлөңүздөр. Анан эми кайма айтышкан жерим жок. Ошон үчүн бул жерде айымдарды мен конкреттүү түрдө жана айттым. Аялдарга өзүңөр тийишип атасыңар. Биз тийишкен жокпуз. Анан эми айтып койсо жаман көрөсүңөр жөн эле. Ошон үчүн мыйзамды кабыл алганда конкреттүү түрдө сунуш киргизип коюш керек. Аялдар өзүнчө күрөссүн ошол 30 мандатка. Biz ошону каалап атабыз. Мейли эркектер менен тең тайлашпайбыз. Болуп тур, алдыбызда эркектер турат, артында биз колдоочу болуп жүрөбүз дайым эркектерди деп. Ошон үчүн бюллетенди аялдарга өзүнчө койсоңор, 30 мандатка Кыргызстан боюнча партиялык тизме менен барган болсо, 30 мандатка Кыргызстан боюнча аялдар добушуну чогултуп келет. Ошол алган добушуна жараша БШК жыйынтыгын чыгарып берет. А эркектерге өзүнчө бюллетен болсун дагы, эркектер өзүнчө күрөссүн 60 бюллетенге. Аял менен эркекти аралаштырып бир бюллетенге койбогула, ошончо аялдарды сыйлап атканыңардан кийин. Биз силер менен такталашпайбыз. Просто өзүңөр тилди кытыштырып атасыңар. Биз эч убакта алдыңарга түшкүбүз келбейт аялдар.
Biz kada салт, нарт насилди сактаган адамдарбыз. Өзүңөр тийишип атасыңар. Ой, эже, сизге айттым го, мына бузасыңар ушинтип депчи. Эмне кереги бар ушундай? Сиздерди наоборот биз тескерисинче колдоп, силерге жеңил шарт түзүп берип атсак, нааразы болосуңар айнанайын. Бу кантип болсун ушундай? Азыр ушинтип отуруп өзүңөрдү бузуп аласыңар. Бардыгы жакшынакай кетип атпайбы? Мына мамлекет башчыбыз да айтып атат, аялдарга көбүрөөк орун берейли, мүмкүнчүлүк түзүп берейли деп. Эми ушуга да нааразы болуп, татаалдаштырып атасыңар да. 5-чи микрофон. Чоң рахмат. Ушул урматтуу төрага, сизди мен да сыйлайм, бирок айым болсом дагы, мен ойлойм, биринчи иретте депутатмын. Ошол эле учурда, азыркы учурда биз аябай чоң жана маанилүү, өлкөбүз үчүн маанилүү чоң мыйзамды талкуулап атабыз. Анын ичинде сиз байкагандай, азыр жаңы эле БШК айтты, 52% биздин шайлоочулар бул айымдар. Анан айымдарга парламенттин ролу өтө чоң. Мен тилекке каршы, качандыр бир балдарга кол көтөрүлсө, зордук зомбулук болсо, үй бүлөлүк зордук зомбулук, айымдарыбыз кырылып, өлүп баратса, чын айтайын, эркектер туруп, ушуну каңгыроону мындай айтып, коңгуроону кылып, айымдарды защита кылышыбыз керек, айымдарды колдошубуз керек, зордук зомбулукту токтошубуз керек деген тилибиз тешилип, айымдар айтышат. Тилекке каршы. Негедир? Бул бирден бир маселе. Эмне үчүн Кыргызстанда жылдан жылга зордук зомбулук өсүп баратканда айымдар парламентте сөзсүз түрдө керек. Эмне үчүн? Анткени ар бир айымдын добушу, ар бир айымдын үнү бул жерден чыгыш керек. Бул сөзсүз керектүү. Ошол үчүн президент ушуга упор жасап атат. 30% айымдар болуш керек деген сөз президент өзү айтып атат. Анткени айымдарды, балдарды коргой турган тилекке каршы бир гана апалар айымдар. Аны өзүңүздөр күнүгө көрүп турасыздар. Биз мисалы бул жерде 70%ды талашкан жерибиз жок. Бирок бул мен ойлойм, айымдарды сыйлабаганыңыздарды азыр эле Арслан мырза айтып кетти. Канча айымдар добуш алса, бул деле өтө оор. Мырзаларга караганда, мырзаларды шайлаш үчүн мырзаларыбыз бай. Айымдарыбызга караганда, мырзаларыбыздын классташтары, туугандары, аялдардын орду башка. Кыргыздарда дайыма айтат да ушул. Эмне үчүн парламентте иштейсиң, барып үйдө балдарыңды бак деген коллегаларым да бар, кээ бирөөлөр. Бирок мен бардыгына жетишем. Биякта дагы жумушумду татыктуу алып барганга, үйдө дагы татыктуу аял болгонго, эне болгонго, жумуштан чыгып үй тапшырма жасайм, үйгө барганда тамак жасайм, все как положено. Ошонун бардыгын көтөрүп кеткенге бир гана айымдардын колунан келет. Ошону дагы эч качан унутпагыла. Анан урматтуу мырзалар, ооба азыраак добуш алабыз силерге караганда. Бирок ар бир добуш бул ар бир айымдын голосу. Бул ар бир айымыбыздын маселеси. Ушул зордук зомбулукка каршы балдарыбызды коргой турган, ушул биздин майып балдарды коргой турган ушул мыйзамдарды биз жазып чыгабыз. Биз дайыма кол көтөрүп, ушул темаларды көтөрөбүз жогорку кеңеште. Бизди ушундай суранам, айымдарга каршы айтпагылачы. Бул өтө туура эмес силер тараптардан. Анан президентке рахмат, колдоп ушул мыйзамды чыгарганыңыздар үчүн. Бирок ар бир голос айымдар үчүн өтө маанилүү жана өтө керек. Рахмат. Урматтуу айымдар, сиздер ыраазы болуңуздар. Биз сиздерди колдоп, дайыма алдыга сүрөп келе жатабыз. Мына бул жерде айтпайын десе айттырасыңар да. Айымдар 500 добуш, 600 добуш менен деле келип отурбайбы? 20 миң, 22 миң, 15 миң жигиттер добуш менен келип атат. Мисалы да, эми ушуга дагы макул болуш керек да. Бул бир. Экинчиси, урматтуу айым депутаттар, биз тескерисинче силерге дүйнөдө жок мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атабыз. Квота деген бул не выбор народа. Эгер андайга бара турган болсок, элдин тандоосу эмес бул квота. Бирок ошого карабай биз квотаны берип атпайбызбы сиздерге? Улам жеңилдеткен сайын дагы жеңил болсун дей берген болбойт да. Биз мүмкүнчүлүк түзүп берип атпайбызбы сиздерге? Аялдардын үнү жаңырсын деп. Анан аялдар, мисалы үчүн эркектер колдогон үчүн келип атат. Аялдар партиясын түзүп, аялдар чыкты эле өткөн жок кандай бүт Кыргызстандын аялдары бербейт беле ошол партияга? Андай болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн бири-бирибизге мындай туура түшүнүп, жакшы кетип атканда бузуп албайлы да. Артык кылабыз деп тыртык кылып аласыңар. 5-чи микрофон. Рахмат төрага. Азыр мен бир сунуш берет элем. Ушул
талкууну токтотуп, биринчиден добушка койсок. Рахмат. Алмаз Акунжанович, менде мына бир срочный кайрылуулар келип атат. Бишкек шаарынын Октябрь районунун Көкжар айыл аймагынан 172 контурдан 1000 кишиден кайрылуу келип атат да. Ошол жерде МТУнун өкүлдөрү барып, ошол жердеги элдердин фундаментин, үйлөрүн азыр мына бүгүн азыр сүздүрүп атыптыр. Ушул боюнча бир мэрияга, тиешелүү кызматкерлерге бир тапшырма берип койсоңуздар. Азыр кайрылып атышат. Ошол жерде элдер чогулуп, сүздүрүп, буздуруп атышыптыр. Ушул боюнча бир тапшырма берип койсоңуздар срочно. Анан төрага бир анда ушул жазылууга чек коюп коелу, сунуш берем. Рахмат. Чек коебузбу, койбойбузбу болушуча болду. Талкуулай берейли, анан көрөбүз өзүңөр. Өзүңөр бир чекке келгенде өзүңөр эле чектелесиңер. Туурабы? Так. Тема боюнча сүйлөшө берейли. Кийинки сөз Кыдыкбаев Жаныбек Султановичте. Рахмат, төрага. Мен биздин айым депутаттарга айтат элем, бизде Кыргызстанда бир эркекке 3төн айым туура келет. Келечекте Кудай буйрса парламенттин баарын 70% аялдар ээлейсиңер. Аз калды ага деле. Кичине чыдап тургула. Мен мыйзам боюнча суроом, бир мандаттуу жана көп мандаттуу шайлоо округдарын түзүүнүн артыкчылары кандай, айырмасы кандай? Шуну айтып берилечи. Эми бул жерде бир мандаттуу дегенде ал жерден бир гана мандат болот да. Мисалы, бир мандаттуу дегенде бир мандатка гана ат салышат талапкерлер. А көп мандаттуу дегенде ал жерде уже округга бөлүнгөндө ал жерде көп мандат болот. Мисалы, биздин учурда 3 мандат болуп атат. Ошол 3 мандатка талапкерлер мындайча айтканда ат салышат. Айырмасы ушул. Бир мандат Эгерде округ бөлүнөт го, мына мисалы бир мандаттуу округ болуп, ал жерде бир мандат үчүн талапкерлер талашышат. А биздин азыркы сунуштап аткан мыйзамда бир округда 3 талапкер, мындайча айтканда 3 мандат сунушталып атат. Ошол 3 мандат сунушталган үчүн көп мандаттуу деп айтылат. Ошо 3 эле, например, самовыдвижение жок, жана бир мандаттуу жок болду эле партия өкүлдөрүн берсе 3-өнү тең. Бул кандай? Ошондо көп мандаттуулук болуп калабы? Ооба. Бир мандаттуу деген кандай болуп калат анан? Боло берет. Ал жерде мисалы бир гана саясий партиялардын талапкерлери мындайча айтканда ат салыша турган болсо көп мандаттуу болуп кала берет. Себеби дегенде бул жерде мыйзамда Жаныбек Султанович так жазылып турбайбы? 3төн кем эмес катталса талапкер. Мен айырмасын сурап атам. Анткени бир адам бир эле кишиге бир партиянын өкүлүн шайлайбы, бир мандаттууну шайлайбы, бирөөнү эле шайлап атпайбы? Ал жерде айырмасы жок, Жаныбек Султанович. Бир адам бир талапкерге гана добуш берет. Анда бир мандаттуу экен да. Бул жерде Жаныбек Султанович айтып атпаймынбы? Эгерде округга бөлүнгөндө, округга бир мандат депутат бөлүнсө, бир мандат бөлүнсө, ошол бир мандаттуу деп аталат. Бирок биз 30 округга бөлүп, ар бир округга 3 мандат коюлуп атпайбы? Ошон үчүн көп мандаттуу болуп аталып атат. Ошонун бюллетени кандай болот? Бюллетени жогоруда айткандай, бир адам бир талапкерге гана добуш берет. Андан кийин бул жерде Надира Азимовнанын дагы сунушун биз эске алышыбыз керек. Аялдардыкын өзүнчө неме кылып бергиле деп атпайбы? Ошону дагы биз сунуш берсеңиздер, биз буну биздин шайлоо комиссиясы менен да иштеп бир деле шайлап атпайбы? Ошон үчүн бир эле мандаттуу эле болот экен да, мындай. Эркектерди өзүнчө, аял кишилердики өзүнчө кылып бергиле деген дагы сунуш болуп атат да. Түшүндүм. Анан сиздер мындай бул негиздемеңерде маалыматта жазып турсуңуздар да, мындай акыркы учурларда партиялык тизме менен шайланып келген депутаттар элдерден алыстап баратат, ошонусу байкалып атат дептирсиңер. Мен мисалы үчүн партия менен шайланып келдим. Бирок могу 7-чи чакырылыштын депутаттары мындай эң калыс шайлоо өткөн да. Элге да ошол система жаккан. Потому что мен 43-чү список менен туруп, анан шайланып келип өттүм. Мени эл өздөрү шайлап алды да, мындай алганда мындай мурдагыдай партияны эле шайлап коюп, алдыдагы 10 өтүп кеткен жок. Мурунку коррупционный, мурунку жана сатып алма мандат, ошонун баары токтогон да.
Эмне түрткү болду биздин ушу шайлоо мыйзамын өзгөрткөнгө? Жаныбек Султанович, мен буга чейин дагы жооп берип келип атпаймынбы? Азыр дагы айтайын, урматтуу депутаттар. Бул жерге түрткү болгону биз шайлоо системасынын жаңы моделин сунуштап, ушул шайлоо модели ушул округга бөлүнүп, депутаттардын мындайча айтканда составы боюнча, тажрыйбасы боюнча, шайлоочулар менен иштөө боюнча мындайча айтканда дагы бир алгылыктуу бир өзгөрүүлөр болобу деген үмүт менен, Жаныбек Султанович. Азыр эми мына сиздер жана негиздемеге жазган экенсиңер, партиялык тизмеме келген депутаттар шайлоочулардан алыстап кетти деген байкалып атат. Кантип алыстайсың? Мен, например, өзүм округумдан билем. Аяктын как өкүлү катары мени дайыма талап кылышат. Муну айт, бул да проблемалар ар дайым кайрылып турат да элдер. Биз алыстабай эле, наоборот, алар менен жакындап иштеп атабыз да деген маселе. Негизи бул система эми бир жагынан колдоо турган жагы да бар экен, бирок колдобогон терс жактары бар экен да. 30 округга бөлүп, элди бөлүп жарууга кайра алып келет экенбиз да мындай кылгандачы. Эртең мына бир мандат үчүн эгер биз көп мандаттуу кылып мүмкүнчүлүк берип атсак, бир адам экөөнө, үчөөнө шайланганга мүмкүнчүлүк берсек жакшы болмок да. Мына бирөөнө эле берет экенбиз, анда бир мандаттуу эле кылып атап койбойлу, эмне кылабыз? Эми Жаныбек Султанович, бул долбоор болуп атат. Сунушуңуздарды бериңиздер. Бул жерде мына көпчүлүк депутаттар ошол нерсеге басым жасап атат. Сунушуңуздарды бериңиздер. Сиздер менен биргеликте иштейбиз да. Мен сунушумду берет элем, мурунку эле системаны калтырыш керек. 7-чакырылышта өткөн системаны калтырыш керек да, жана бир мандаттуулар кайра шайлоо болбоду. Ошолор кетип калса, кийинкиси келе бергенде корректировка кылып киргизип койсок, ошол туура болмок да, менин оюмча. Ошол эле сонун элге да ылайыктуу болмок. Ошол системаны элге араң түшүндүргөнбүз. Эми кайра бул кирсе, муну кайра түшүндүрүш оор болот го деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Самыйгочу Мирлан мырзада. Рахмат, урматтуу төрайым. Эми өлү элек айынын терисин талашкандай да болуп кетип атабызбы дейм да. Мен берейин деген суроом, Улам мырза, бир округтан 3 кандидат чыгат жана 3 мандат берилет, туурабы? Туура. Демек, 3 мандат берилсе, ошол жердин шайлоочусу эмне үчүн 3 мандатка добуш бере албашы керек? Бир эле кишиге добуш берет деген бул кандай? Бул адам укугу тебеленип калбайбы? Эми жогоруда айтып өтпөдүмбү, Мирлан мырза, бул мыйзам долбоору биз ошондой деп сунуштап атабыз. Эгерде сиздердин сунушуңуздар болсо бериңиздер, мына экинчи окууда талкуулайбыз. Жок, муну логично деле ойлонуп көрсө болот. Мына шайлоо БШКдан келген өкүлдөр айтсаңыздар, адам укугу тебеленип калбайбы? 3 мандат берилип атат бир округда. Бирок бир адам бир эле адамды шайлап атат. Бул кандай болот? Биздин өзүбүздүн борбордук шайлоо комиссиясынын оюн айтканда, биз бул жакта 3 кандидатка бергенде мындай рисктери да көрүнүп атат да. Кандай риск көрүнүп атат? Мисалы, 3 кандидат ошол округтан округду камтыган өкүлчүлүктөр каралбай калышы мүмкүн. Мисалы, бир эле райондон үчөө сүйлөшүп, ушундай өтүп алуу жолдору менен мындай рисктер бар деп ойлойбуз да. Ал шайлоодо андай рисктер, андай жолдор болот да. Шайлоонун системасы деген ошо да. Кандай жол менен барат, таза барса болду да. Мен дагы бир азыркы Жаныбек биздин коллегабызга кошулуп кетет элем. Мурунку шайлоо, мына 7-чакырылыштагы келген шайлоо системасы таза жүргөн. Администрация колдонулган эмес. Жанагыдай списокто жеке өзүнө добуштар берилгендиги үчүн 45-50, 60-жылар келген, жана бир мандаттуу мажоритардык системадан эл арасынан чыгып келген өкүлдөр отурат ушул жерде. Анан мен Улам мырза ушул сунушту мүмкүн биз дагы беребиз, ооба, беребиз, бирок бул такыр туура эмес, логично да туура эмес, адам укугуна келгенде да туура эмес. Эгерде шайлоочу 3 мандат бериле турган жерге, бир шайлоочу бир эле адамга добуш берет деген бул адам укугун тебелеп тепсе болуп калат. 3 адамга бериш керек. Муну каккан казыктай эле сунушка деле так жазып коюш керек деп мен ойлойм. Эгер мындай боло турган болсо. Экинчи сунушум,
Экинчи сунушум. Мына бүгүнкү күндө ошол округ болуп кала турган болсо, жана дагы коллегаларыбыз айтып кетти, ошол округдун эле майда чүйдө көпүрө маселесине чейин түшүп кетебиз. Бул өкмөттүн жумушун тең талашып калган болот. Ошон үчүн мындай кылса кандай болот Улам мырзанда? Такыр эле партияны жок кылып ийбей, 2 кандидат кылып, жана көп мандаттуудан 2 кандидат болгондо 60 келип атпайбы? Ошондо нар жакта 40-ты партийный кылып койбойбу? Партияны асайтсын, 40 мандат партия менен келсе кандай болот? Анда 100 болуп кетип атпайбы? Жок, 30. 30 депутат партия менен келсе. Эме Мирлан Самыйкожо, сиз азыр оюңузду айтып атасыз. Сиз оюңузду ушул кагаз түрүндө түшүрүп берсеңиздер, биз ушул мыйзамдын тегерегинде, ушул мыйзамдын алкагында талкуулап, дагы бир жолу айтамын. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоорунун концепциясы. Бул ушундай болду, өзүңүз айтып өткөндөй, баягы өлө элек баягы менен айынын терисин эле бөлгөндөй болуп атабыз. Бул болгону долбоор мыйзамдын. Буну ушундай сиздер менен талкуулап, мына 4-апрелде бул жерде парламенттик угуу болот. Ошонун баардыгын сиздердин сунушуңуздарды отуруп алып, так ушундай эле кеңешип, добуш менен чечебиз деген ойдобуз. Туура, мен дагы бул боюнча сиздин оюңузга кошулам, бирок акыркы сунушум ушул эле шайлоо системасы калса дагы жакшы болмок. Ушул эле калса жакшы болмок. Буга эл дагы көнүп калган. Буга баардык тараптар дагы макул болушу. Экинчи нерсе, чек коюш керек. 2000 жок дегенде эң аз добуш алган 2000 голос менен келиш керек. 20 добуш менен, 50 добуш менен келген деген бул элдин эсебинен келген болуп эсептелбейт деп ойлойм. Рахмат. Андан кийин бул жерде Мирлан мырза, сиз айтып атпайсызбы? Баягы эл мемеге аталган шайлоо системасына үйрөнүп калды депчи. Бирок биз 10-жылы дагы 15-жылы дагы партиялык система менен келгенбиз. Ошондо 6-чакырылышта отурганда ушул азыркы системаны киргизип атканда биз дагы айтканбыз. Ой, биз партиялык системага үйрөнүп калдык элек. Кандай болот деп. Бирок баягы умтулган сайын, жакшы аракетке баягындай умтулган сайын шайлоонун жакшы жактарын, таза өтүү жактарын, саясий коррупция, дагы башка нерселерге мындайча айтканда бөгөт коюла берет экен, аракет кылсакчы. Рахмат. Кийинки сөз Атамбаев Сейитбек Алмазбекович. Рахмат, төрага. Кечиресиз. 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер. Мына өзүңөр, мен демилгечи катарындагы бир аз сөз айтып кетейин. Өзүңөр айткандай биз чай ичип отуруп сүйлөшүп андан кийин чыгара калган жокпуз. Биз сүйлөшкөнүбүз дагы мына аздык экенин көрүп атабыз. Мына баарыңар бурный катышып, талкууга кылып, анан сунушуңузду берип жатканыңар бул өтө жакшы нерсе. Ошондуктан баарыңыздар азыр концепциясын колдоп берсеңиздер, экинчи окуудан кийин анан кийин баардыгы билинет. Канча сунуш келди, кайсынысы туура келет, кайсынысы туура келбейт. Бул концепция деп Жанатан Бердибаев бир 100 жолу айтты. Ошондуктан ой пикириңерди жазуу түрүндө бергиле экинчи окууга, анан ал жерден анан талкууланат. Рахмат чоң. Рахмат. Сейит Алмазбековичте. Рахмат, төрага. Улам Бердибаевич, мен концепцияны колдойм. Бирок бу жерде жанакы многомандатный менен одномандатный менен айырмасын кээ бирлер билбейт экен. Ушу расмий тилде мындай болот да, разница между многомандатными и одномандатными округами заключается в количестве депутатов. Одномандатный округ выбирает 1 депутат, побеждает 1 кандидат. Многомандатный округ избирается несколько депутатов. Ошондо биз бир шайлоочу 3 талапкерден эметет да. 2 эркек, 1 аял киши, туурабы? Анын экинчи суроо, бу жерде дагы могу 1000 агитатор деп атасыз, бу жерде. Бул 1000 агитатор көп эмеспи? Бирөөгө мисалы 3000 сом деп берип койсоң, мына 3 миллион сом болот экен да, мындай коррупция болуп кетпейби? Ушуну Сейитбек Алмазбекович, айрым биздин коллегаларыбыз, биз агитаторларды мына 1000 кечекти көтөрдүк десек, айрым биздин депутаттарыбыз бул 1000 кандидатты аз деп атышат. Биз дагы ушул орто эсеп менен мына 150 шайлоочу боло турган, 150 000 шайлоочу боло турган болсо,
биз ушуну мындайча айтканда орто эсеп менен ушул жетет деп биз дагы мындайча айтканда андан ашыкчага жол бербей атабыз, Сейит Алмазбекович. Чындыгында биздин коллегаларыбыздын арасынан эле мындайча айтканда ушул агитаторлордун санын бир топ көбөйтүүгө сунуштарын беришкен. Улан Бердибаевич, менин сунушум где-то бир 300'тü калтырсак жакшы болот эле. Мен, конечно, өзүм сунушум берем кагаз түрдө. Анан кийин үчүнчү суроо бул БШКга суроо да, бияктан мындай суроо болуп атат. АТР боюнча Мыкан, Лебединовка, Көкжар, мына Аламедин районунда шаарга кирип кетти да. Ошондо эгер 18 айыл аймакта болсо 90 000 киши болчу. Азыр саны азайып калды да. Эми каяка кирет булар? Же Аламедин районго дагы бир район кошуп бересиңерби? Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын биз округдарды бөлүштүрүүнүн алдында ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сунушун кабыл алып туруп, ошолордун негизинде биз округдарды түзөбүз. Түшүнгөн жокмун. Биз сиз дагы бир жолу кайталап койсоңуз. Мисалы мына АТР боюнча Мыкан, Лебединовка, Көкжар дагы башка айылдар шаарга кирип кетпедиби? Мисалычы Аламедин район боюнча саны азайып калды. 90 000 киши болсо азыр дагы азайып калды да. Балким 50 000, 40 000 болуп калды. Анан кийин берде кандай болуп калат? Дагы бизге Аламедин районду биз башка районго кошосуңарбы? Мисалы Ысык Атага кошосуңарбы? Бул шайлоочунун санына жараша болот. Сейитбек Алмазбекович, биз караштырып туруп, анан ошого жараша бөлөбүз. Дагы мындай үчүнчү суроода мигранттар жөнүндө тайный голосование бар да. Анан кийин доставка кандай болот бул? Жок, азыркы биз сунушталып жаткан, азыркы жаңыдан шайлоо болгонго биз мигранттар ошол пропискасы боюнча идентификация, онлайн идентификация жөн эле өтүшө, идентификациядан өткөндөн кийин сиз билесиз, бул жергиликтүү кеңештерде биз шайлоо системасы башкача өткөн, бюллетендер чыгарылбайт, ошол машинка өзү бюллетендерди чыгарып берет, и сразу эле автоматически бул жака серверге берилет. Силер айтып атпайсыңар, бул интернет боюнча айтып атасыңар, туурабы? Сервер на сервер, Ооба. Эми хакерлер бар да, сындырып койсо эмне болот анда? Ал жактарын дагы иштеп чыгабыз. Кантип иштеп Буга чыгасыңар? чейин андай случайлар болгон эмес. Эгер мисалы силер мындай физический доставка кылсаңар, урдап кетсечи ошо эмелеричи, бюллетендерди. Физический доставка бюллетендер болбойт, только АСУ, идентификация ошолор гана болот. Рахмат. Суроо жок болсо. Рахмат. Экинчи микрофон. Могул жерде суроолор жакшы канааттандырбай атат окшойт коллегаларымдычы. Ошон үчүн бул немени мыйзам долбоорун күн тартибинен алып, анан кийин жакшы кылып даярдап, сразу эле эми биринчи концепцияда колдоп бергиле деп атасыңар да силерчи. Аны кайтарып деле кайра эле оңдоп деле келсеңер болот да. Эмнеге биз биякта мындай неметип отурабыз да, бири-бириз менен спорттоп отурабыз. Бүгүнкү күн тартибинен алып, сунуштарын киргизип, анан ошол менен кайра алып келип неметсек, кайра добуш берсек болот. Рахмат. Сунушум берип атам, күн тартибинен алып коюуну сунуштайм. Бул мындайда Эрулан мырза, буну биз жаздык, концепцияны бердик, буну оңдай албайбыз. Бул азыр биринчи окууда кабыл алып концепция, анан кийин экинчи окууда ушулар кирет. Туурабы? Жок. Эрулан мырза күн тартибинен алып турайлы деп сунуш берип атат. Добуш коем, добуш бериңиздер. Sunuş ötkön жок. Кийинки сөз Алтынбек Айбек Алтынбековичте. Рахмат төрага. Улан Бердибаевич, сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун концепциясын колдойм. Урматтуу депутаттар, бардыгыңыздарды колдоого чакырам. Эми жакшыбы, жаманбы, урматтуу депутаттар, концепциясын колдоп берүү биздин түздөн түз биздин ишибиз деп эсептейм. Шайлоо ар жылына 5 жылда биздин шайлоо
мыйзамдарыбыз алмашып турат. Бардыгы идеалдуу эмес. Кемчиликтери бар дагы, ашыкча жакшы жактары дагы бар. Бүгүнкү күнү урматтуу депутаттар, шайланып келген, азыркы күндө иштеп аткан аракеттеги депутаттар бир канча жакшы жумуштарды, жакшы мыйзамдарды биз кабыл алып бердик. Мына кечээ эле Тажикстан менен болгон чек-араны, Өзбекстан менен болгон чек-араларды ратификациядан өткөзүп берип атабыз. Урматтуу депутаттар, бардыгыңыздарды ушул мыйзам долбоорунун концепциясын колдоп берүүгө чакырамын. Урматтуу Улан Бердибаевич, менде сизге суроо. Эмне үчүн биз аялдардын квотасын түзүп бериш, мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек? Эмне үчүн биз мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарга жана аз улуттун өкүлдөрүнө биз мүмкүнчүлүк түзүп бербешибиз керек? Мен сунуш ошол боюнча жооп берип койсоңуз. Жоқ, сіз өзіңіз айтқандай сунушуңузду бериңиз. Ал жерде біз мынау ден соолугу чектелгендердин күрөөсү боюнча азыр биздин депутаттардын сунушу бар. Аны эске алабыз. Биздин мүмкүнчүлүгү мындайча айтканда ден соолугу чектелген жарандарыбыздын. Ошондой эле жогоруда биздин Илимбек Кубанычбекович деген энебиз дагы мындайча айтканда өзүнүн жаштарга болгон сунуштарын айтты, бериңиздер. Андан кийин бул жерде урматтуу Айбек Алтынбекович, мындай болуп атпайбы? Мыйзамды биз аябай чындыгында талкуу жараткан мыйзам болуп атат. Бул жерде жогоруда мына сиздер жаштарды колдоп берсек десек, бирок ошол эле учурда биздин кээ бирки коллегаларыбыз стажы бар. Мындайча айтканда мамлекеттик кызматта иштеген депутаттар келсин деген дагы сунуштар болуп атпайбы? Ошон үчүн ошол сунуштарды берсеңиздер, биз баардыгын иргеп, андан кийин ушул сиздердин карооңуздарга алып чыгып, талкуулап, добуш менен чечсек деген ой да. Жогоруда депутаттар дагы биз мүмкүнчүлүк түзүп берели. Бирок биз мүмкүнчүлүк түзүп берели. Бирок биз ошол шайлоого катышкандардын 5% деген босогону дагы киргизип койсок мыйзамга. Ошондо мен туура болот деп ойлойм. Бышкандын өкүлүнө сизге Бул бир гана сиз аялдарга деп атасыз да? Ооба, аялдар боюнча. Андан кийин экинчи сунушум Улан Бердибаевич. Шайланып келгенден кийин, эгерде кандайдыр бир жумушка кетип кала турган болсо, ал жерде сөзсүз түрдө шайлоо өтүш керек. Анын аркасынан келе турган адам аны келет деп биз бул жерде мыйзамдан алып коюшубуз керек. Сөзсүз түрдө шайлоо болуш керек деп ойлойм. Мен сунушум ушундай. Урматтуу Бышкандын өкүлү, мен сизге суроо берейин деп атам. Эгерде кандайдыр бир шайлоо округунан таптакыр аял киши чыкпай кала турган болсо, эмне болот? Шайлоого барбай кала турган болсо. Эгерде бир шайлоо округунан такыр аял кандидаттар жок болсо, анда эркектердин арасында Болуп калышы мүмкүнбү ушундай? Болуп калышы мүмкүн. Мына кече ноябрь айында шайлоо, айылдык кеңештерде шайлоо өттү. Ал жерде дагы аялдардын квотасы бар, билесиз. Бирок ошол жерде аялдар чыккан жок. Зордоп айыл өкмөттөр, акимдер барбаган адамдарды сен барасың деп шайлоого мажбурлап алып бардык. Эртеге дагы жогорку кеңеш шайлоо болуп атканда мажбурлап алып барып калбайбызбы? Айбек Алтынбекович, ошол эле убакта кээ бир жерде жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болгондо көпчүлүгү аялдар добуш алган, аял депутаттар көп өткөн жерлер дагы бар. Мен кээ бирки жерлерди айттым. Общий 84 бул квота жабылган жерлер, 14 жерден гана квота жабылбай калды. Жок, кээ бирки Салыштырмалуу карасаңыз 84. Жок, сиз азыр айтып атасыз, ооба, болду деп. Бирок акыркы күндөрү акимдер, айыл өкмөттөр, жергиликтүү бийлик мажбурлап алып барды да аял кишилерди. Да, маалымат жеткирүү бир аз кыйын болуп атат. Жок, мажбурлап алып барды барбаган адамдарды. Барбаган аял кишилерди. Андай маалыматыбыз жок бизде. Бизде маалымат бар, сизде жок болсо. Сиздер бул жактан тапшырманы бердиңиздер. Аял киши сөзсүз барыш керек, сөзсүз өтүш керек деген бул жактан тапшырма койдуңуздар. Ошон үчүн айыл мэрлер, ошондой эле тиги айыл өкмөттөр, акимдер мажбурлап алып барды. Эртеге биз жогорку кеңештин шайлоосунда дагы болуп калышы мүмкүн да. Анда дагы мажбурлап алып барасыңарбы, эмне болот? Биз эч нерсеге Айбек Алтынбекович мажбурлабайбыз, просто закондуу түрдө ошо конституцияда жазылган нерселерди гана аткарабыз. Аял кишилердин катышуусу зарыл деп. Рахмат. Кийинки сөз Рустамбек уулу Советбекте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Улан Бердибаевич, мыйзамдын долбоорун колдойбуз.
Бул жерде айтылып атпайбы, жаштарын чектөө боюнчачы анын укугу бузулат да. Мисалы үчүн 25 жаштан баштап чеги жок да катышканга, туурабы? Катыша бериш керек. Бизнес өкүлчүлүктөн эмне үчүн катыш келбеш керек? Келиш керек. Бизнесмен де жөндөн жолу бизнесмен болбойт да. Ал деле ошончолук жумуш орундар түзүп, бизнесмендердин көйгөйүн дегендей, элдин көйгөйүн көтөргөнгө акысы бар. Акчасы барбы, жокпу, ал жерде, бир жерде маселе болбош керек. Андан кийин мына Центр избиркомунун мүчөсү, орун басары, сизге мына шайлоодо катышып жүрөбүз да, бир жолу катышкан жокпуз. Бир нече жолу катышканбыз. Шайлоо мезгилинде шайлоочулар аз катышып атат айтып атабыз го. Ошо негизи мурундан эле мына айыл өкмөттө кызматкерлер, медицина медайымдар, мугалимдер, бала бакчада иштеген тарбиячылар кечеги шайлоодо жанына барсаң так секирип качып жүрдү. Даже кандидаттын программасын укканга чогулуш жыйналыш кылсаң келип, клубдарда, залдарда, алар катышкан жок. Алар ошол жерде айылдагы эң жакшы элге маалымат жеткирүүчү интеллигенциянын башына турушат да ошолор. Ошолор мисалы үчүн мыйзамга азыр киргизип коюш керек. Болуптур, агитатор болбосун. Хотя бы немеге келип чогулуш болуп атканда кандидаттар менен жолугушуп ошол кандидаттар программасын укканга мүмкүнчүлүк бериш керек. Шуну жазып алыңыз, кийин дагы сунуштар бар, беребиз. Үгүтчүлөрдү айтып атасыздар азыр 1000ге чектедик деп. Эгерде округ 140 миңден алына турган болсо, кээ бир жерде 70 уюктен 100ге чейин 120 чыгып кетти, туурабы? 1000 агитаторду бөлүп келгениңизде ар бир айылга 4төн 3төн тиет, 3-4 киши кантип агитация кылып берет, ошончо кишиге. Кандидаттын программасын кантип, үгүт материалдарын кантип жеткирет ал жака. Андан кийин дагы бир маселени айтайын. Агитаторлар коркуп качып жүрөт. Быйыл кийинки мыйзамда карап киргизип коюш керек ошол жерге. Агитаторлар бейжикти тагып алып кенен ачык айрым жүрүш керек. Туурабы? Агитатормун деп бекинип алып түн агитация кылмак беле, ушуну да карап коюңуздар. Бул бүт баштан өткөн окуялар мурунку шайлоолордо. Сунуштар бар, дагы сунуштар берем экинчи окууда. Рахмат, Рустамбек мырза, мен Советбек мырза, кечиресиз, мен айтайын дегеним, сиз абдан туура маселени көтөрдүңүз. Өткөн шайлоо өнөктүгүнө мугалимдер, дарыгерлер катышпай калган абдан өкүнүчтүү болду да. Биз айтып атабыз азыр, мугалимдер, дарыгерлер, мамлекеттик кызматкерлер барып шайлоодо ошол кандидаттардын, талапкерлердин программасын угуш керек, сөзүн угуш керек. Анан алар туура багытка бөлөй турган адамдар ошолор. Ал эми алар укпаса, билбесе кантип шайлайт? Бирок агитатор болуп үгүтчү боло албайт. Бирок алардын барып ошол талапкерлердин сөзүн, программасын укканга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Ал туура. Анан кийин бул жерге кошумча дагы, урматтуу Советбек мырза, биз анан кийин агитаторлордун төлөө ыкмасын дагы жеңилдетели деп, ушул мыйзамга камтып кетели деп атабыз экинчи окуудачы. Себеби дегенде бул разовый да 5 жылда бир болот. Андан кийин баягы биз агитаторлорго айлык төлөгөндө өзүңүз билесиз, социалдык пособияны кыркып койчу. Биз ошого окшогон нерселердин дагы бир жеңилдетели деген жолун карап атабыз. Андан кийин азыр мына жаңы ыкмалар, мобильный приложениялар чыкты, эмгек акыны төлөө боюнча. Мындайынча айтканда агитаторлордун максималдуу түрдө ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө, жана ошолордун эмгек акысын төлөөгө бир мындай жеңилдетүү жагындагы камтып кетели деп аракет кылып атабыз. Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, саат 3ке чейин дебейлүү, 2ден жазылып атабыз. Башка 6 мыйзам бар экен. Саат 3ке чейин карайлы. 3төн кийин берки мыйзамдарды карайлы. Жок, 3ке чейин карайлы. Ушуну дош коюп коюшпу. 3ке чейин өзү деле бүтүп калат болбак зарлык үч. 3ке чейин
saat 15:00'gө чейин талкууну улантайлы дагы, андан кийин добуш берүү өтөлү деген сунушту берди. Сунушту добуш кылган, добуш бериңиздер. Макул 57 каршы 1, баары 58 катталы 80 сунуш өттү. Биринчи микрофон. Борборлук шайлоо комиссиясынын орунбасарына сунуш бар. Жана округтарга келгенде жанагындай ол сиздерге өтө көп сунуштар турат. Ошону адилеттүү кылып карап коюш керек. Анан баардыгы баштайт эртеге. Бул жактын бир жакка кошуп бер, бул жакка кош деп. Ошону адилеттүү 138би, эң чеги ылдый жагы ошо 138ден эми айла жок жерди кошуп кетиш керек. 38ге жеткен жерде ошо акыркы чегин 138 менен токтотуш керек. Рахмат. Кийинки сөз Масайбиров Талайбек Айтмаматовичте. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мен концепциясын колдойм. Анан азыр экинчи окуга чейин эми сунуштар берилет. Мен дагы сунуштарым бар эле. Уланбердиев жана айтып кетти, мигранттардын укугу боюнча, шайлоо боюнча. Анан мурунку шайлоодо бир талапкерди бир мындай райондо эмес, жалпы Кыргызстандан шайлоочу да. Чет мамлекетте жүргөн шайлоочулар дагы шайлана. Айдан асадыкында. Мен сизге суроом бар эле да. Анан азыр бир талапкерди, бир азыр аймак болот атпайбы? Жана 138 миң шайлоочу. Анан Кыргызстанда башка шайлоочулар дагы шайлаганга мүмкүнчүлүгү бар да. Ошону жооп берип койсоңуз. Талайбек Айтмаматович, сурооңузга түшүнбөй калдым. Бир округтан. Анда мен убактымды токтотуп турсаң, мен кайталап алайын. Мурунку шайлоодо 6-чакырсын депутатын шайлап атканда бир талапкерлерге бир гана бир райондон эмес, башка 7 областтардан шайлаган мүмкүнчүлүктөрү болду. Чет мамлекеттен шайланды, өзүнө жаккан талапкерге добушун беришти да. Анан эми азыр эми сунушун берем, мен сунуштан Уланбердиев карап көрсөңүздөр, анын кебирдимде жанагы 138 деп бир ылдыйкы порогду алып атпайсыңарбы? Анан кийинки ошо талапкерлерге бир эле аймактан болбостон бардык областтардан ошо талапкерге шайлаганга деп менин сунушум бар да. Уланбердиев анан партия бир аймакка бир эле талапкерди бере алат. 2-3төн берип койсо ал бир эле талапкерди, ошо бир талапкерге бардык областтардан ошо партиядагы талапкерге бергенге укугу болуш керек. Азыр мындай да. Анан кээ бирде мындай болуп калат. Бир эле аймактан болуп калса, ошо аймактын эле жана көйгөйгө маселелерин көтөрүү эле бир эле жерде болуп калат. Мен жок, мен ушул округтан шайлангам, ошо округдардын талапкер. Эми жогорку кеңештин депутаты болгондо жалпы Кыргызстандагы көйгөйлүү маселени көтөргөнгө укуктуу. Жалпы Кыргызстан боюнча кетиш керек да. Анан бир Алай районунан же Кара Суу же мына Чүй область районунан келип алса, ал ошо райондун эле тегерегинде жүрө берет. Мен эми сунуш берем, ал сунуш мен өтөбөтпөй. Бирок бир партия бир талапкер берип атса, ошо талапкерди башка дагы областта жаккан өзүндай депутаттар бар да, мына көйгөйлүү маселени көтөрүп аткан. Ошону мен эми сунуш катары берейин деп атам. Ошон үчүн азыр депутаттар дагы жана айтып кетти. Азыр Эрлан дагы айтып кетпеди, мен башка жактан да шайлаган убактар болду деп. Мен бул экинчи окууда мен Уланбердиев менин сунушум катары эми аны депутаттар карап көрөт. Мунга мына борбор шайлоо комиссиясындагы мына акыркы мына жылдары жаңы технология жабдыктар менен камсыз болуп атасыздар. Az дагы камсыз болсоңуз ошол маселени карап көрсөңүз. Негизи бул мыйзам керек, мен концепциясын колдойм Уланбердиев. Анан мүмкүнчө мен колдонуп, мен мына айым депутаттарга сый урматтабыз биз. Бизге мындай биз депутаттарга мырзаларга тарынмай эле коюңуздар. Рахмат. Рахмат, Талайбек Айтматович. Рахмат. Кийинки сөз Кенжебаев Аманкан Батырбековичте. Рахмат, Сокулук округу Кенжебаев.
Ulanberdibаевич, men эми концепциясын колдордум мурда. Башка ой болгон жок беле, мына эки негизинен бир 9 округга бөлтүрүп эле ошол 9 округ менен бүтүрүп койбойлубу? Жоқ, бізде андай баяқы бұл мыйзам долбоору боюнча баяқы 9 округга болуу боюнча ой болгон эмес. Биз ушул накты эле ушул 30 округга бөлүү боюнча башынан макулдашканбыз. Ушундай бир мыйзамды ошондой кылып бир 30 округга бөлсөк деген ой эле. Мен негизинен өзүнүн элдин санына жараша 7 областыбыз бар экен, 2 шаарыбыз бар экен. Ошол 9 округга адамдын санына, шайлоочулардын санына жараша бөлтүрүп эле алып келсек, мен мындай өзүмдүн оюмду айтып кетейин, бул сунушумду берейин. Эми анда мындай кылалы, Айзада, айым сизге суроо. Жанагы азыркы алып келип аткан мыйзам боюнча бирөө кызматка келсе, андан кийинкиси келет деген мыйзам чыгарып атабыз. Силердин оюңар кандай бул боюнча? Жумушуңар көбөйбөйбү? Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин ошондой системада да иштегенбиз. Бир депутат кызматка кетсе, кийинки депутатка бул пропорциональный система боюнча. Азыр эми сунушталган мыйзам долбоорун сиздер, урматтуу депутаттар, кандай колдоп бересиздер? Биз ошого жараша иштейбиз. Жок, моральдык жагын карап көрсөңүз деп атам да. Азыр кандидаттар көбөйөт. Анткени бирөө кызмат кетсе, мен келем деген боюнча мурда 5 кандидат болсок, азыр 25 кандидат болот. Силерге жумуш көбөйөт. Андан тышкары арыздар көбөйөт. Анткени биринчисин шыбайт да. Туура эмес кылды, туура эмес взятка деген ар кайсысын өсөнү айтат. Ошон үчүн мындай сиздин жумушуңар көбөйөт. Бул боюнча сенин оюңар мындай түз болуш керек да. Анда кандай кыласыңар азыр? Канча талапкер көрсөтүлүп каралса, биз ошол талапкерлер менен иштегенге макулбуз. Мейлен, бул эми силердин оюңар. Анда мен башкача суроо берейин, округтар боюнча. Жанагы 130 миң, 140 миң тегерегине деп атпайсыңар, Уланбердибаевич. Эми округ боюнча анда тоже БШКнын оюн укум келип атат да. Ысык көлгө, Тоң районуна Кочкорду кошуп койсо кандай болот? Кеминге Ысык көл районунун Балакчыны кошуп койсо кандай болот? Жок, биз ошол райондун жайгашкан, чектешкен жерлерди, райондорду гана кошобуз. Эми мындай да 140 миң шайлоочуга бирди алып келесиңер, туурабы, тегерегинде? Ооба. Округта андай жок. Мынакей көлдөн канча округ чыгыш керек? 2-3 округбу? 3 округга жетпей атат. Обязательно сен Чүйдөн же Кочкордон бирөөнү кошосуңар. Талашка 2 округга жетпей калат, Токтогулду кошосуңар. Ушул жерде кандай болуп калат деп атам мен. Бул мыйзам долбоору мыйзам кабыл алгандан кийин биз ошо шайлоочулардын санына карап туруп, анан ошондо бөлөбүз. Азыр биз айта албайбыз. Эми шайлоочулардын тизмеси бизде турат азыр, канча шайлоочу бар экен? Шайлоочулардын тизмеси, мисалы, мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин башкача цифралар берилет. Бул улам өсүп же болбосо азайып. Эми ал өзгөрүлгөндө көп өзгөрүлбөйт, Айзадайым. Канчага өзгөрүлөт? Эми мындай кыларчы, мынакей Талас областын алалы. 178 миң шайлоочу бар экен. Ашып кетсе 2 миң кошулат, 3 миң кошулат. Жетпей калат да. Силер обязательно бирөөнү кошушуңар керек. Же Аксыны кошосуңар, же Токтогулду кошосуңар, же Чүйдүн Дайыр районун кошосуңар. Ушул жерде чоң маселе болуп калат деген ойду айтып атам да. Тоң менен Жетөгүскө жетпей калса Кочкорду кошосуңар. Дагы бир чоң маселе болот деген ойду айтып атам да. Ошон үчүн мен жана 9 округга деген оюм ошон үчүн айтып атам. Бул ушул туура болобу эле деген ойду айтып атам. БШК силер иштеш үчүн өзүңөрдүн оюңарды айтышыңар керек да. Могу туура болот эле деп турупчу. Аманкан Батырбекович, биз азыр өзүң бул мыйзам долбоору боюнча өзүбүз да борбордук шайлоо комиссиясы иштеп жатабыз. Өзүбүз иштеп жатабыз, бул ведомстволук аралык жумушчу топ бар, алар менен иштешип туруп, анан биз өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Эми мен жанагы кийинки мыйзам боюнча келе аткан боюнча кийинки Уланбердибаевич, кийинки келген жана экинчи очередде турган депутат, кийин бирөө кетип кызмат келди, сиз өзүңүз айтып калдыңыз да. Ошол кийинки тургандын ою жакшы болбойт мурункуга. Эми ал мындай да, жамандык тилейт,
ölüp kalsa eкен деп айтышы мүмкін, bir жаққа кетіп қалса деп айтышы мүмкін, оғырып қалсын деп тілеп қалышы мүмкін. Мұны да мындай кеше тура түсінсек болады да. Мұны да бір мыйзам шегінде қарап шығалы, мен дағы өзім сунушымды берем. Рахмат. Андан кейін урматтуу депутаттар, бұл жерде шайлоочулардын саны боюнча азыр биздин шайлоо комиссиянын мүчөсү айтып атпайбы 138 миң. Баягы азыркы 4 миллион 144 миң шайлоочуну бөлгөндө ошондой болуп атат. Бирок мына май айы Кудайым буйруса биздин бүтүрүүчүлөр 11 класстын бүтүрүүчүлөр алар автоматтык түрдө толук кандуу уже шайлоочу болуп эсептелет. Демек шайлоочулардын саны мындайча айтканда прогрессивдүү 50 миңден 100 миңге чекти мындайча айтканда өзгөрүп турат. Жылына ошондо эске алып койсоңуздар, мындайча айтканда бул жерде айтылды ошончо сан дебес, демек эмдиги жылы мындан дагы көбүрөөк шайлоочу болуп калышы мүмкүн, ошондо эске алып койсоңуздар. Ну, округга бөлгөндө да, возможно. Ошон үчүн биз баягы 20%ды ошон үчүн Аманкан Батырбекович киргиздик да. Равенство боюнча бир 20%-ын тегерегинде отклоненияга мүмкүнчүлүк берели деп. Рахмат. Кийинки сөз Айдарова Айгүл Абдисаламовнада. Жок. Кийинки сөз Темирбаева Миргүл Омурзаковнада. Жок. Кийинки сөз Калпаев Бактияр Алиевичте. Бар. Чоң рахмат. Урматтуу Улан Бердибаевич, мына БШКнын мүчөсүнө орун басарына кайрылам. 5 жыл стаж киргизебиз деген сунуштар айтылды. Сиздер ошого кандай карайсыздар? Жана мыйзамда бул барбы, жокпу азыркыда? Азыркы мыйзамда Бактияр Алиевич жок. Бирок биздин коллегалар ошондой сунушту айтып атпайбы? Бирок азыркы мыйзамда андай нерсе жок. БШК мүчөсү сиз ушуга кандай карайсыз? Бул депутат деген эл тарабынан шайлана турган кызмат болсо, анан стаж керекпи ушуга? Жогоруда эле айтам, сиздер кандай мыйзам кабыл алып берсеңиздер, сиздин сунуштарыңыздар менен ошо кандай мыйзам кабыл алынса, биз ошо мыйзамга макул болуп, то есть карап иштешебиз. Бактияр Алиевич, шайлоо комиссиясы оюн айта албайт да. Булар аткаруучу орган. Биз кандай мыйзамды кабыл алып берсек, ошонун аткаруусун камсыз кылып беришет. Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Эми бул жерде тажрыйбаңыз бар, көп жылдан бери депутат болдуңуз. Сиз айткандай чындыгында бул депутат эл тарабынан шайланган адам. Демек ага чектөө болбош керек деген ойдомун. Туура, анткени эми мамлекеттик кызматта иштебеген, бирок өзүнүн ишин жакшы билген, же болбосо юридикалык компанияда же бизнесте ийгилик жараткан, элге кызмат кылам деген адамдарга биз шарт түзбөшүбүз керек. Эгерде буну чектөө койсок, биз элдин тандоосуна чектөө койгон болобуз. 5 жыл бул өтө эле көп. Эгерде аябай эле ушуну киргизиш керек болсо, анда мындай 1 жыл, 2 жыл кылып, мындай символический мыйзамды билгендей кылып, анда ушундай карап көрүшүбүз керек. Мен буга каршымын. Андан сырткары мына 3-чү орунду алып келгенде сөз болуп атат. Жана чынын айтканда бир 100 добуш менен, 150 добуш менен, 200 добуш менен келген дагы адамдар бар. Ошол себептен ушуга мен дагы сунуш кылам, коллегалардын сунушун колдоймун. Жок дегенде 2000 добуш менен келе тургандай кылып, ушуну киргизип койсок, же болбосо катышкан шайлоочулардын жана 5% деп айтылып кетти. Мен да ошону колдоймун. Негизи система бул шайлоо сайын система өзгөртүп, партиялык кылып, ушундай бир мандаттуу кылып келе атабыз. Бул бир жагынан мындай жакшы, андан жакшысын изденип баратабыз. Ошол себептен мен да ошол концепцияны колдойм. Чоң рахмат. 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 Кийинки сөз Сатыбалдиев Эльмур Заракевичте. Рахмат төрайым, саламатсыздар. Менде мондай суроо эми, суроо деле эмес. Баягы ар бир мыйзам жазганда терминдерге көңүл буруш керек да, урматтуу авторлар. Себеп дегенде азыр ушунча талаш болуп атат терминдердин айынан. Квота менен мүмкүнчүлүктүн айырмасы өтө чоң. Квота деген ал квота, бүттү, ал мүмкүнчүлүк эмес. Квота деген ал аялдардын квотасына эркек келет деп нерде жалган айтпагыла, андай болбойт. Эч качан аялдардын квотасына эркек келбейт. Аял койбой койгон учурда силер шайлоону жокко чыгарышыңар керек. Бул бир. Андан кийин дагы бир түшүнүк бар. Жакшы бир депутаты да айтып кетти. Бир мандаттуу менен көп мандаттуунун дагы терминдерин бөлүп бергиле, түшүнүктөрүн.
bir mandаттууда bir талапкерге добуш берилсе, көп мандаттууда канча депутат чыкса, ошончо шайлоочу ошончо депутатка добуш бергени акысы бар. Анан кийин мен айтканымда, эмнеге биз партияларды бир эле кандидат чыгарат деп чектеп атабыз? Андай да кылган акыбыз жок. Эгерде bir округтан 3 кандидат, 3 депутат чыгат дей турган болсок, партияларга ошо 3 депутат сунуштаганды, 3 кандидат сунуштаган укук бериш керек. Биз чектеп атабыз аны. Эмне үчүн биз адыр тиги күрөөнү көбөйтүп атабыз. Аны дагы негиздей алган жокпуз. Анан Уланбердибаев, сизге чоң рахмат. Ушул жерге bir 15 автордун атынан өзүңүз туруп бой алып атасыз. Баятан бери айтып атасыз, сунушуңарды бергиле деш оңой экен. Бирок карасам, ар бир депутаттын сунушу бар экен. Эгер ушул депутаттардын сунушунун 50% кирип кетсе, сиздин концепцияңыз бузулат. Буну дагы надо учитывать. Анда эмнелерде эптеп эле биринчи окуудан концепциясын кабыл алып коелу болуп аткандай сезилип кетип атат да. Мен Нурбек Өмүрбекович как автор катары суроо берип коеюн дедим. Нурбек Өмүрбекович, сиз аябай мындай жакшынакай долбоорду илдиңиз эле да тиги коомдук талкууга. Ошол долбоорго баардык депутаттар колдогондой да эмнеге ушул оюңуздан кайттыңыз? Ошого жооп берип коюңчу. Эльмир Акеевич, мен сизге жооп берип коеюнчу. Мен башында ойлогом, тиги ушу партия менен барсак, анан именно ушул фамилияга бир кишиге добуш берсе депчи. Бул деле анда мандатныйдай болчу. Бирок Кыргызстан боюнча бермек да. Бу жерден Баткенден да бермек, Көлдөн да бермек, Нарындан да бермек, Чүйдөн да бермек да, мисалы. Ошого эме кылгам. Анан мен депутаттар менен биздин депутаттар айтып калышты, чогуу бир мыйзам кылалы. Сиз мыйзамыңызды алып туруңуз деп. Анан мен мыйзамды алдым. Ошо менен чогуу мыйзамды иштеп чыктык. Анан бу жерден 30 айым келсин деп, ошо 30 айымга биз эме кылдык да. Анан айтып калыштым, ар бир 30 округ болгондон кийин ошол жерде ар бир округтан бирден айым келет деп. Анан жантан бери ошо айымдар жөнүндө сөз болуп атат. Мен да макул болдум ошого. Ошо 30 айым келсин деп. Анан ошол оюман кайттым, Элмир Заракевич. Ошондой. Рахмат, жакшы оюңуз бар эле, кайтпасаңыз болмок. Ошол оюңузду мен колдомокмун сизде. Анан мындай айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Эң маанилүү нерсени карап атабыз. Балки мына биздин 5 жылдык ишибизде ушул мыйзамыбыз бизге баа бериле турган мыйзам болуп калды. Могу мыйзамда бир аз коркунуч нерселер көп да. Биз ушул нерседен кайттык эле, кайтып келип алдык. Ошондуктан мен сунуштарымды туура айтып атасыз, экинчи окууга беребиз. Мен азыр эч кимдерге суроо бербейм. Мен өзүмүн гана оюмду сиздерге айттым, ошону жазып алгыла. Баягы терминдерди туура айтып, туура жеткирип тургула. Могул жерде алдабагыла эч кимди. Себептен экинчи окууга дагы мал келет. Коомдук талкууга илебиз дедиңер. Бул кандай болуп калат? Биринчи окуу менен экинчи окуунун ортосунда илесиңерби анда? Мыйзамга ылайык, регламентке ылайык, урматтуу Элмир Заракевич, парламенттик угуу болот. Ошол парламенттик угууну өткөзөбүз. Андан кийин Элмир Заракевич баягы терминдер менен алдабагыла деп атасыз. Биз эч кимди алдаган жокпуз. Алдай турган оюбуз дагы жок. Андан кийин баягы эптеп септеп эле бир өткөзүп алайлы, биринчи окууда концепциясын колдоп алайлы деген дагы ой жок. Андай такыр ой жок. Андан кийин концепциясы бузулат деп атпайсызбы? Биз концепцияга ылайык гана биздин депутаттардын сунушун эске алабыз. Ошонун тегерегинде талкуулайбыз. Андан кийин бул жерде өзүңүз көргөндөй бир топ депутаттарыбыздын бири-бирине сунуштары карама-каршы келип атпайбы? Бирөө аялдардын квотасын колдойбуз десе, бир коллегабыз колдобойбуз деп атат. Бирөө чек коелу десе, бирөө чек койбойлу деп атат. Ошонун баардыгын иргелеп, анан кийин бир мындай талкуулайбыз деген ойду айтып атамын. Рахмат, процедурный 6-ncı микрофон. Рахмат, Уланбердибаевич, мен сөзүмдү оңдобосоңуз, сиз көңүл бурсаңыз, тиги шайлоо комиссиясынын төрайымы айтты. Эгерде Айбек Алтынбековичтин суроосуна жооп берип атпайбы? Бул квотаңар эмне болот десе. Эгерде бир округтан аял киши койбой калса, 3 депутат келе берет эркектер деп атпайбы? Квота дегендин гана мен түшүнүгүн айтып атам. Силер квота дегенди бул квота деген всё, женский квотабы,
же кандай квота ал ошонуку. Эч качан аялдардын квотасына эркек келе албайт. Туп-тура, мен ага кошулам. Мен башкача түшүнүп алдым, бага айтып атат. Ошончу кичине этият болсоңуз, мен көп деле сүйлөбөйм, көп деле чыкпайм. Мен билген нерсеми айтам. Мен билген нерсени мына сиздер баардыгыңыздар ушул жерде отургандар билбейсиздер. Мен мына азыр жооп берип аткандарды айтам. Сизди баш кылып, тиги Боршайкомдун айымын баш кылып. Ошондон бул маселе өтө татаал маселе. Колдойбузбу, колдобойбузбу концепциясын аны көрөбүз добуш менен. Мен колдогум келет. Мен кызыктармын. Мен да тарыхта калгым келет. Şu эгерде биз азыр келген эреже, шайлоо эрежеси бизге жакпаса, биз мындан жакшы эрежени сунуш кылышыбыз керек. Мен бир эле каалаганым эгерде ушу экинчи окууга сунушумду бербей калсам, мен бир эле каалаганым анда могул концепцияңарга тиги партиялар чектебегиле. Партиялар берсин, 3 мандат болсо 3 кандидатура берсин. Силер чектеп коюп атпайсыңарбы? Анан көрөбүз, партия чыгабы, көп мандат менен самовыдвижениялар чыгабы, аны эл чечет. Анан добуш менен да шайлоочулар чектебегиле. Рахмат чоң. Бирок мыйзам, ниет балким жакшыдыр. Мен ар дайым айтам, ар бир нерсенин максаты болуш керек. Мен максатты көрө албадым. Жөн эле алмаштырып коюш деген болбойт. Ошондуктан мына азыркы шайлоо системасын мен жактырат элем. Бирок балким мага караганда алдыга кетип атасыздар. Колдойбуз. Алдыга кеткенде айттым го бир себеп болуш керек. Эч кандай бир себеп көрө албадым. Чоң рахмат көңүл бурганыңар үчүн. Ортоңку микрофонго чыкканым үчүн да кечирип болгола, бардыгы эле чыгып атат. Мен да чыгып койдум эл катары. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Элдар Нурлановичте. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Айдана Сыдыковна, айтыңызчы, мына 2021 жылы шайлоочулардын катышкандыгы боюнча канча пайыз келди? Элдар Нурланович, 21 жылы 28 ноябрдагы жогорку кеңештин шайлоосуна жалпысынан шайлоочулардын саны 3.703.420, ал эми катышкандардын саны 1.281.622. Проценттик соотношениясы бул 34%. 34%. А мынабы 24 жылы шаардык кеңештеринде болгон шайлоодо ошондо жалпысынан канча, сиз мага неме менен эле пайыз менен айтсаңыз, канча келди ошондо жалпы шайлоочулардын санынан? 24 жылы жанагы досрочный повторный выборлорду айтып атасызбы? Ана бир мандаттуу округдардан. Жок, мен сизге айтып атам, мына жергиликтүү шаардык кеңештерге болбодубу шайлоо? Он 17 ноябрь 24 жылы бул жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна шайлоочулардын саны 4.135.039, келгендери 1.190.857. 28,8% пайызы. Урматтуу Уланбердиевич, мына азыр мына Айдана Садыковна өзү айтып калды. Мына жылдан жылга шайлоочулардын катышканы азайып бараттыр. Мына 21 жыл эле алганда жогорку кеңешке шайлоого 34% келген экен. Азыркы убакытта мына жергиликтүү шаардын кеңештерине 28, 6%га азайыптыр да. Эми ушун көрүнүштөр жылдан ушул шайлоодон шайлоого ошондо азайып баратат. Мен сизге айтайын дегеним, бул жакта дагы менин кесиптештерим көбү айтышты. Мына бир округтан 3 депутат чыга турган болсо, анда эмнеге бир эле адамга добушун берет депчи, бир шайлоочу. Шайлоочунун саны аз болуп атса келип атканы, ошондо бир эмес 3 талапкерге деген сунушту киргизсек, Уланбердиевич, мен ойлойт элем бул абдан туура болот эле. Сиздин мыйзам долбооруңузду мен албетте колдойм. Эми ушунусу бир карап чыксак, мен ойлойт элем бул туура чечим болот эле депчи. Анан ошол азыркы техникалык сиздин жабдууларыңыз ушундай береби жол?
bir adam 3 kandidatка шайлоо кылганга, неме кылганга, добушун бергенге. Берет. Биздин система даяр болгон. Берет. Анда жакшы турбайбы? Мурдагындай азыр бюллетень чыгарыштын кереги жок. Ошол жерде бюллетень чыгат да, туурабы? Да, бюллетень чыгарыштын кереги жок. Өзү аппарат чыгарып берет бюллетендерди. Рахмат. 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 Кийинки сөз Исраилов Азамат Алмазбековичте. Рахмат, Жамиля Каланчбековна, саламатсыздарбы? Уланбердиевич, бул жерде баягы сиз айткандай, депутаттарда да бири-бирине карама-каршы суроолор көп болуп атат да. Өзү буга чейинки мына азыркы шайлоонун эрежеси өзү жакшы болчу. Мына биз 7-чакырылышка келгенчи. Азыр бул жерде мындай да суроо болуп атат да. Мына Арсланбек Абдыкаримович айтып атпайбы? Аялдарга дагы бир чектөө депчи. Туура эле айтып атат, 100 добуш менен келип калбасын деп атат. Мирлан Самый койжо айтып атат, бир ограничение коелу, 1000-2000 добуш депчи. Эгерде ал шайлоодо сиз баягы айтып кетпедиңизби? 2 адам эле өтүп калган болсо, үчүнчүсү өтпөй калса, шайлоо жокко чыгат депчи. Ошо округда. Бул жерде да баягы ограничение коюп калсак, мисалы, жокко чыгарылып калса, тиги аял кишиникин өзүнчө эле өткөзө турган кылып, баягы 2 адам өтүп кете бериш керек дейм. Ал кантсе дагы чыгым болбосун деп атам да мамлекет тарабынан. Бул бир, экинчисинен бул маселелердин баягы карама-каршылыгын бардыгын чечүүчү бул Бакыт Сүйүнүчтүн сунушу да аябай жакшы болду да. Мамлекеттин бардык республика боюнча бардык жерден добуш берсин, 2 бюллетень кылсын, Надира Азимовна айткандай, аялдарга, эркектерге деп. Ошол жерден ким көп алса, ошо депутат болуп келе берсин деген. Ошону мен туура көрдүм да. Ошондо бардык нерде айтылып аткан карама-каршы пикирлер чечилмек. Рахмат. Рахмат. Азамат Алмазбекович, эске алабыз. Кийинки сөз Самаков Кубанычбек Карганбековичте. Рахмат. Уланбердиевич, урматтуу коллегалар, бул мыйзамдын баягы анча-мынча кичине кем жактарын эле карап көңүл буруп атабыз эмнегедир. Бирок бул мыйзамдын бир чоң, эң маанилүү тарабы бар да. Бул мыйзам менен эмкиде шайлоо регионалдык балансты обеспечивать этип келет. Мисалы, Нарын областында, же Ысык Көл областында болгону Килейген областта 2 эле депутат бар. Ушул мыйзам күчүнө кирген болсо, Нарын областынан 6 депутат чыгып атат. Туурабы? Ошол деген регионалдык жогорку кеңештеги баланс алып келет дагы, түндүк түштүк деген түшүнүктү таптакыр жоготконго жол ачып берип атат. Туурабы? Ошондуктан баарыңыздарды бул мыйзамды колдоого чакырат элем. Бир эле маселеси, азыр территориалдык бириктирүү болот деп атпайсызбы? Шайлоочунун саны чыкканга байланыштуу. Туурабы? 150 000, 130 000 жеткизиш үчүн. Мисалы үчүн, балыкчы менен кочкор кошулуп кала турган болсо, жанакыдай бир киши бир адамга добуш берет деген түшүнүк иштебей калат да. Анткени балыкчылыктар балыкчыга добушун берет, кочкорлуктар кочкорго добуш берет. Кайра экиге бөлүп жаруу пайда болот да. Ошондуктан ошону дагы экинчи окууга биз сунуш кылабыз. 1 добуш 3 кандидатка колдонуу боюнча. Анан эң маанилүү нерсени айтып кеттим. Регионалдык баланс соблюдация этет дагы жогорку кеңеште теңдик пайда болот. Чоң рахмат. Кубанычбек Карганбекович, сиз абдан туура айтып өттүңүз. Ушул 30 округга бөлүнгөндө негизги ушул депутаттардын регионалдык балансы толук кандуу сакталат ошондо. Рахмат. Кийинки сөз Султанбекова Чулпон Алиевнада. Жок. Кийинки сөз Зулпуев Саидбек Мейрамжановичте. Жок. Кийинки сөз Ашимова Динара Ашимовнада. Жок. Кийинки сөз Мамашева Айсулу Турузбековнада. Жок. Кийинки сөз Нарматова Надира Азимовнада. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, мен жана өзүмдүн сөздөрүмдү айтып атып толук жетишпей калдым эле, ошондуктан мен калган сунуштарымды айтайын деп атам, эскертип. Жанагы агитаторларды алуу боюнча.
Мисалы, 1000ге чейин болгондо мында туура эмес болуп калат. Мисалы үчүн аялдар жөнүндө айтайынчы, биз жалпы жөнүндө айтпайлы. Аялдарда мисалы үчүн бизнес жасап жүргөн айымдар да көп. Алар келип туруп, мисалы үчүн 1000 агитаторду жөн эле алып алат. Бирок акыл эмгеги менен иштеп, кесипке катары тажрыйба чогултуп, бирок айлык менен жашап, акчасы жок, бирок таттыктуу депутат болуп иштей турган айымдарыбыз андай 1000 деген агитаторду ала албайт. Ушул маселеде анчалык койгон болбойт да, 1000ге чейин уруксат берген. Мисалы, ашып кетсе бир 500ге чейин деп чектөө койсок болот агитаторлорго. Экинчиден, ким агитатор боло алат деген сөзгө мен Борборлук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө дагы, сиздерге дагы айткым келет. Ал жерге каалаган Кыргызстандын жараны агитатор боло алат деген сөздү биз жазышыбыз керек да. Биз ага жанагы мамлекеттик кызматта иштеген, тиги мугалим, медиктер, агитатор болуп иштегенге акысы укугу жок деген сөздү биз чектөө койгон, бул туура эмес. Бул мамлекеттик саясий өнөктүк. Мындай маданияттуу жол менен, анан жана маалымат каражаттары элдерге туура жетип түшүндүрүп, биз сабаттуу адамдарды иштетип, түшүнүктөрдү эл арасында түшүндүрүү иштерин жакшына жүргүзүш керек да. Ошондуктан мугалимдерге, медиктерге тыюу салганды токтотсок, алар иш убактысынан кийинки мезгилде, иш убактысына тоскоолдук кылбастан, иш убактысынан бүткөндөн кийинки убакта үгүт иштерин жүргүзгөнгө тыюу салынбаса, мамлекеттик кызматкер болсо деле, ал ошондой бир коррупциялык иштерге аралашпастан, подкуп кылбастан, башка кылбастан, ушул саясий мазмундагы агитация үгүт иштерин жүргүзгөнгө аралашканга тыюу салбаса деген ушул түшүнүктү мен киргизгим келет да. Себеби шайлоо дагы бул мамлекеттик деңгээлдеги саясий өнөктүк болгондон кийин сапаттуу өтүш керек дагы, анан сабаттуу дагы болуш керек да. Ошондо бизде ошол өткөнкү мына биз 21-жылкы шайлоодо ошол интеллигенцияны аралаштырбай коюп, катардагы карапайым адамдар акча алышты гана билет экен дагы түшүндүрүү иштери жөнүндө айтпагандыгы үчүн шайлоого дагы адамдарыбыз аз келип атат, жетишерлик түшүнүк барбаган үчүн, талапкерлер жөнүндө толук түшүнүктү бербеген үчүн ушундай. Рахмат. Биринчи микрофон. Урматтуу төрага, суроо жооп токтотуп, добуш котойлу. Сунуш. Рахмат. Туура эле баардыгы экинчи жолку жазылгандар экен баардыгы. Мен туура деп ойлойм. Добушка коебуз. Урматтуу депутаттар, сунуш түштү, суроо жооп токтотуп, добуш берип өтөйлү деп. Урматтуу депутаттар, көңүл бурсаңыздар, сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 71, каршы 1, баары 72, сунуш өттү. Улан Бердибаевич отура берсеңиз болот. Урматтуу депутаттар, 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу депутаттар, биринчи окууда колдоп бериңиздерди суранат элем. Бул концепция парламенттик угуудагы болот. Анан дагы бир нерсе да, максаты бул жерде саясий коррупцияны жоюу. Бирок ошол эле кезде биздин коллегалар күрөөнү көтөрүү боюнча айтып атышат, анан агитаторлорду көп кылыш керек деп атышат. Бирок булар нормалар эки норма. Бул тескерисинче коррупцияга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн эми президент тууралуу эле айтты, саясий коррупцияны жоюш керек. Жоюбуз десек, анда биз каражатка такабай, башка рычагтарды караш керекпиз. Ошон үчүн азырынча биринчи окуудан концепцияны колдойлу, а экинчи окууга сунуштарды берели. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мына арай көзү чарай баарыңыздар талкууга кеңири катыштыңыздар. Ар бир депутаттын ою, пикири, сунушу айтылды. Бул азыр мыйзам долбоору биринчи окууда каралып атат. Ушул жерде айтылган сунуш пикирлердин бардыгын экинчи окууда эске алабыз. Концепцияны колдоп берсеңиздер, урматтуу депутаттар, бул абдан мындай прогрессивдүү, жаңы ыкма болуп атат. Бүт баягы коомчулук, шайлоочулар, элдер каалагандай эрежелердин баары жазылган. Андыктан бул жерде ошол гендердик маселе да бар, аймактык маселелер да бар, бардыгын камтыганбыз. Урматтуу депутаттар, анда
комитеттин кортусун окуу үчүн сөз комитеттин Чыңгыз Силаскожоевичке берилет сөз. Рахмат, урматтуу төрага. Комитеттин корутундусу аталган конституциялык мыйзамдын долбоорунун концепциясын жактыруу жана комитеттин сын пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Рахмат. Рахмат. Аппарат кошумча каттоо бериңиздер. 83 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коюп добуш бериңиздер. Макул 79, каршы 1, баары 80, катталды 83. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоор биринчи окууда кабыл алынды.